Бул күнү Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев баштаган активисттердин жаштар менен жолугушуусун билген жарандар жыйындар залына топтолуп жатты. Арасында Баткен шаарынан, облус райондорунан келген коомдук иштерге активдүү катышкан жалпы 300 ашык жарандар топтолду. Барган сайын акылдуулар, билимдүүлөрдүн заманы келет. Барган сайын тааныш, мен тагам же жыйыным прокурор ошол менен жумуш орнотуп коет, же кылмыш кылсам куткарып коет деген заман өтөт. Атаандаштык күчөйүп, адилеттүү, нормалдуу, окуган, билимдүү адамдардын заманы келет. Демилгелүү жаштар менен жолугушууда Жанар Акаев жаштарды алга сүрөй турган билим, көп тил өздөштүрүү, аракет, спорт жана жашоо туурасында кенен сүйлөдү. Ага улай эле жаш муунга алыскы Баткен облусунун Лейлек районундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов да келип тарбиялык мааниси терең ойлорун айтты. Ашказан ачып калса 3 сааттан кийин академик сүйлөсө дагы топурап чыгып кетет. Өңүңүздөн байкала баштайт. Ал эми рух казаны шунчалык чыдамдуу казан экен, чыкпай жүрөт экен. Бул иш-чара алкагында жаштарга үлгү көрсөтүп келе жаткан алыскы аймактагы чек арага жакын жашап, эмгектенип жаткан жаш жубайлар жана мектеп директорунун үй бүлөсүнө белектер берилди. Азыркы учурда ошол Айыл Саркай Топчу атындагы орто мектепте директорлук кызмат, андан сырткары математикадан сабак берем. Бизге азыр ошол аймактагы чек арачы мугалимдердин үй бүлөсү деп Жогорку Кеңештин ыраазычылык каты менен компьютер ноутбук белек. Ушундай жаштардын колдоосу менен келдик биз ушул жерге. Компьютер жана дүрбү грамота сыйлыктарын беришти. Ошо жакынкы чек аралашкан Орто Боз айылында иштейбиз. Силерге сөзсүз эле жанагындай той өткөргөн жиптерди минген жаштар эмес, ушундай жаштар Кыргызстандын өзөгүн кармап турат. Кыргызстандын тиреги ушундай жаштар деп аларды үлгү катары көрсөтүүгө аракет кылдык. Биз идеологияны өзгөртүшүбүз керек. Мына ушундай билимдүү, мамлекетке кызмат кылып аткан, бирок үн чыкпай ушул жакта жүргөн, өзүнүн ополтодой салымын кошоткан жаштарды, жаш үй бүлөлөрдү ошентип элдин алдына алып чыгып, башка жаштарга биз мындай үлгү, идеал катары көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Биз күн ошол максатыбызга жеттик. Андан соң эл өкүлү Баткен облусунун жаштарынын көйгөйлөрү жана мүмкүнчүлүктөрү деген теманын алкагында эркин баарлашуу жүргүздү. Анда жаштар бир топ көйгөйлөрдү айтып, сунуш берди. Араб мамлекеттеринен көптөгөн саякатчылар келип атат да. Эки маселени айтышат. Биринчиси ушул коомдук ажыратканалар. Экинчиси жол маселеси да. Араб туристтер көбөйдү. Алардын акчасын алып калышат. Бул туризм бизде нефть жок болгондон кийин, газ жок болгондон кийин ушу туризм сыяктуу ушундай бир тармактарды күчөтүү аркылуу бюджеттин капчыгын мындай толтуруу мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мугалимдерди кагаз менен аябай көп салышкан. Мугалимдерге Нурсултан Назарбаевдин айткан сөзү бар. Мугалимдерге окутууну койгула, дарыгерлерге даарылоону бергиле, акча жазган эмес деген сөзү бар да. Биз кечке кагаз менен таанышып отурабыз, же бала тарбиялайбыз. Билим берүү министри бизге дайыма жума сайын отчетко келип турат. Ошондо ушул маселени катуу кадрлоосо болбойт. Буга чейин ысык басылган мугалимдер ушундай айткан. Аймактарда мындай жыйындар көп өткөрүлбөйт. Жаштар маселеси көп учурда унутта калат деген активисттер мындай жолугушуулар көп өтсө дейт. Жаштарды шыктандыруучу, ар тараптуу аң сезимдүү болууга үндөгөн жыйындар учур талабы. Кээ бир нерсе бир жылда мөмөсүн бере турган болсо, бул нерселер 3 айда мөмөсүн бере турганда бир жакшы нерсе болду. Көп нерсени үйрөнгөндүм десем болот, өздөрү айткандай. Аларды көрүп биз өсөбүз. Алар ушунчалык бизге азыр кичине болсо да бизге дем берди. Баткендин жаштары үчүн ушундай встречалар өтүп турса, аябай сонун. Интернеттен издөй эле, ошол китептен деле билимди алып, ошол чоң ийгиликтерге жетишүүгө болорун билип алдык. Көйгөйлөрүн эл өкүлүнө айткан жарандардын үнү өкмөткө жетип, парламентте көтөрүлө тургандыгын Жанар Акаев билдирди. Ал эми жолугушуунун башкы максаты жаштардын үнүн угууга, маселесин чечүүгө, билим алууга үгүттөө. Чындык болуш керек да. Ошо чындык үчүн күрөшкөн жаштарды, ар тараптуу демилгени колдогон жаштарды колдоп, мен ойлойм, биз Кыргыз Республикасынын жаштары баары, деги эле орто жаштары баары биргеликте бир муштумдай жигердүү иш алып барышыбыз керек. Азыркы жаштардын бир идеалы бул билимдүү, илимдүү жаштар болуш керек деген ой максатта уюштуруп атабыз. Анан эгерде анын маңызы же кандай жаштарга таасир берип атат деп айта кетсек,
менин оюмча жакшы эле таасир берип атат. Бул сыяктуу жолугушуулар буга чейин Орусиянын жана өлкө аймагындагы облус шаарларында өткөрүлүп келет. Иш-чара демилгечилердин айтымында жакынкы күндөрү башка аймактарда да улантылат. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, Баткен шаары.